Мынау орынбасарыңыздардын диплому жок деген маалымат чыкты да бизге. Андай маселелер аппаратчылык жооп берет да, мен жооп бербейм да. Документ камсыздоо анан кийин байланыш деп атпайбы? Ушул кишинин мойнунда жеке жооп берет. Ушул бала да общий отделде турат да бизде. Исполнительный сузан ач. Аким келсин, аким болсо ачып беребиз, пожалуйста. Сен ач. Бул мага ham ачып бере албайт. Прямой мага башет. Бул ушундай слишком умный. Административный Анда ошол нарак биракка мурдуңузду тыкпай туруп туруңуз. Дипломдун өзү бар, приложениясы жок. Бул жердеги мындай алганда дармаеттерди биз багып атабыз да. Эл багып отурат. Москвада эмгектеген боордоштор үчүн маанилүү жаңылыгыбыз бар. Бир нече жылдан бери мекендештерге кызмат көрсөтүп келаткан Маманов клиникасы дагы бир жаңы филиалын эми Перово метросунда ачты. Мындан ары Маманов клиникасына эч тартынбай барып, уулуңузду сүннөткө отургузгандан тартып, тиш, ашказан, жүрөк жана башка оорулардан дарылансаңыз болот. Клиникада сынык жараат, лор, стоматология, кардиология, венерология, урология, гинекология, терапия жана хирургия бөлүмдөрү бар. Шашкандар үчүн ийне сайуучу кызматтар да каралган. Маманов клиникасында тажрыйбалуу, жайдары жана тамаша көй дарыгерлер эмгектенет. Дареги Москва шаары, Перово метросу, 1 Владимир көчөсүнүн 34-үйү. Метронун 4-эшигинен эшигинен чыгып, 4 мүнөт жөө бассаңыз, боордошторго боор тарткан клиниканы адашпай таап барасыз. Баса, Маманов клиникасында дарт аныктоо үчүн УЗИ бар. Андан сырткары анализдердин бардык түрүн аныктоочу лабораториясы дагы кызмат көрсөтөт. Байланыш үчүн телефондор 8 995 557 10 44, 8 929 643 29 31. Суроолор күндөн күнгө көбөйүп атат бул чаткалда жүргөнүбүз сайын. Анан мисалы ушул жердеги жөнөкөй эле азыр диплом темасы мода болуп атпайбы? Ошол диплом темасы бул жерде дагы бар экен. Акимдин биринчи орун басары Эшпаев деген экен. Тойчубек Эшпаев дейт. Мына ошол кишинин диплому жок дешет. Эч кимге көрсөтпөйт дешет. Ал ушунчалык баягы таасирдүү ушул жерде жанагындай дейт. Анан диплому жок киши келип туруп ушу баарынын үстүнөн жанагы кандай десем бийлеп калабы деген суроо болуп атат. Ошондуктан азыр акимге кирип көрөлү, кирип өздөрүнөн сурап көрөлүчү, ушу диплому барбы, жокпу чындап эле, же элдеги ушакпы жөн эле. Андан башка дагы бир нече суроолор бар. Жүрө бериңиздер. Не маселе менен келиңиздер? Не маселе боюнча? Ушул маек алган? Маек алганда журналисттер турбайбы? Өзү азыр бүгүн иш күн бекен, сураңчы. Жумуш күн азыр эмне акиматта ушунча кишиден ошол Жок, ушул жерде эле азыр келет. эч ким жокко, бул кабинет жабык, бул кабинет жабык. Сиз кимсиз болосуз? Мен аппарат жетекчимин. Биз аппарат жетекчиден сурай берсек болобу анда? Бизде бир нече сиз бар. Отдел кадр. Сизде бир-эки суроо бар деп тактап алып отурган. Мен атым Ыдырысов, мына Мисак. Тамак. Киргизесизби же ушул жерде калып аласызбы? Жок, ушул жерден калам. Бирок уруксат болуп киргизе албайм. Андай жакшы экен. Мынау орынбасарыңыздардын диплому жок деген маалымат чыкты да бизге. Андай маселелер аппаратчылык жооп берет да, мен жооп бербейм да. Жок, жооп бересиз. Отдел кадр өзү документтер ким изинде болот өзү негизи? Эми аппарат жетекчи менен зав сектордун айырмасы бар болуш керек. Сен жооп бересиз дагычы. Отдел кадрсын. Давай ач кабинетиңди жооп бер да. Бизге айырмасы жок, ким жооп берсе деле. Мен ойлойм, мен бардык баягы кадрлар боюнча документтер, алардын досьелери отдел кадрда сакталат деп ойлойм да, ошон үчүн сурап атам сизден. Мен специалистимди берди. Жетекчилик бар да. Жетекчиликти сурайсыздар го. Чаткал райондук өлкөлүк администрациясынын документ камсыздоо жана коомчулук менен байланыш секторунун башчысын. Сиз уруп атасызбы, эмне болду? Уруп атабыз бираз. Кечичкен белеңиз. Жакшы элесизби? Мен негизи ичпейм вообще. Трудовой книжкаларга чейин ушу кишинин сейфинде азыр кирип көрсөңүздөр. Аппарат башчыда турабы? Обязательно мен сиздерге бая айтып атпаймынбы? Мен специалист. Ал аппарат жетекчи өзүңүздөр эле мындай билесиздер туурабы? Администрацияда аппарат жетекчи деген структура боюнча түшүнүк бар турат. Отдел кадр деген жок бизде. Структурадан карап чыгыңыздар да, отдел кадр таап чыгыңыздар. Жок, бул жигит айтып атат азыр аппарат башчы. Ач. Аппарат башчыда турбайт, ушунда турат. Личный делонун бардыгычы. Бу считается как документти камсыздоо деп атпайбы өзү? Бүт делолордун бардыгы аппараттык ушу кишиде турат. Кече эле иш бөлүштүрүүдө дагы бул мойнунан эме кылганбыз. Айтып, задание кылып бекиткенбиз. Бардыгынын колунда азыр.
Ачтагы Бирок азыр көргөз. аким дагы жок экен, акимдин орун басары дагы жок экен. Андан кийинки эле адам эми аппарат башчы болуп калат да, туурабы? Соцсам бар, орун басар бар. Жок, Анда жок, келдим жок. мен. Жок, бирок аппарат башчы катары сиз өзүңүз деле айтсаңыз, ал өзү бизге жеткен маалымат туурабы, туура эмеспи? Азыр жанагы президент баш болуп айтып атышат. Жанагы дипломдор боюнча текшерүү болот, тыкыр текшеребиз деп. Анан сиздерде азыр ушунча текшерүүдөн кийин азыр акимиңиздердин диплому жок, зам акимдин диплому жок деген маалымат түшүнөм. Мен ошону азыр чынбы же жалганбы ошону билейин деп эле келдим. Мага айырмасы жок. Аппарат башчы жооп береби же мына кадр боюнча башчы жооп береби мен билбейм. Өзүңүздөр чечиңиздер, бир жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле бизге. Иш бөлүштүрүү боюнча дагы бул кишиде сакталып турат. Кадр бөлүм башчысы деген бир далил алып келип бериңиздер мага. Жок, анан сиз азыр өзүңүздүн эмне деп жооп таштадыңыз? Азыр зав сектор айтып атам, Чатал райондук мамлекеттик администрациясынын документтик камсыздоо жана коомчулук менен байланыш секторунун башчысы. Анда жакшы экен, коомчулук менен байланыш боюнча дагы анда түздөн түз бизге жооп берет. Жок, айтып атам сизге ошол. Мен отдел кадр эмесмин. Отдел кадрды таап ошодон сурай бериңиздер. Ким анда? Ал андай вопросторго мен жооп бербейм, мен жетекчи эмесмин. Коомчулук менен байланыш кызматы деп атасыз да? Жок дегенде ошол кызматтын алкагында жооп бериңизчи. Кимге баралы азыр? Кимден сурайлы ма? Бул жерде Чатал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун базары отурзат. Чатал райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси отурзат. Анан кийин мен жооп берсем, алдымда карап турса, баардык нерсе ушу жетекчилер жооп берет го. Эми биз солдатпыз да, исполнительбиз, туурабы? Исполнитель болсаң ач бул жерде. Анда исполнитель болсаң ач. Аким келсин, акимдин болсо ачып беребиз, пожалуйста. Сен ач, мен айтып атам. Айтып атасың го, аппарат жетекчи ушу деп. Сен ач. Мен сизге ачып бере албайм, кудалтайчы. Ана көрдүңөрбү? Бул мага эми ачып бере албайт. Прямой мага баш эт. Мынакей. Көрдүңүздөр, а? Мен айтсам да ачпайт имиш да. Ушундай. Бул жерде ушундай слишком умный. Алхамдулилlah деп коет, болду ушуменчи. Сен нормально эшикти ачып, мен знайда. Mesela как аппарат жетекчилери келди, сурады, жооп берип кой. Сиз Туурабы? Менден сураса мен де жооп берем азыр. Менден сурайт, мен де жооп берем. Кудалтайчы, бүгүн бири айткан. Туурабы? Сенде личный дело сенде турат. Сен башты айландырбасаң уксаң биринчи. Сен сүйлөгөндө учукпай угуп турдум мен, туурабы? Сен да ук мени. Сен ачта көргөзүкпай болсо. Барысы бар болсо бар, жок болсо жок деп эле коесуң. Сени бирөө күнөөлөп аткан жок Жок, үчүн. жок, мен Суросуна жооп берип кой болду. Биринтес атай, мен айтып атканым сиз бүгүн иштесизби же отпускадасызбы? Мен иштемин, пока чыга элекпиз. Отпусканын баардыгы бузулду. Мыйзамдар туура эмес деп өзүң айттың го, чогулушта эмне дедиң? Буйруктардын баардыгын жазат. Мен чыга элекмин азыр. Мындай формада келсеңиз уже отпускага чыгып кеткен экен. Жок, мен нормальный формадамын. Отпускада деп сизди менскен албай атам. Бул маселени өзү такташ алайлы, пожалуйста. Сиз өзү отпускага чыгып кетсиз да, туурабы? Мен отпускага чыга элекмин али. Сен мыйзамсыз деп койдуң го. Сен мыйзамсыз. Акимдин чыккан буйругу мыйзамсыз. Мага чейин чыгып кеткенсиз, анан кийин мен келип, мен уташып кетип, аны сизге мыйзамсыз болуп дедим, туурабы? мыйзамсыз болуп калды. Сенин менен турганыңда мыйзамсыз. Чечсин анан. Ач көрөбүз. Азыр иште ким болсо, пожалуйста, мен аткарам. Жетекчилер келип, андай кылсын, мындай кылсын десин. Азыр аппарат жетекчисин деле. Анда азыр биз 21-кылымда жашайбыз да. Азыр телефон десеңиз, телефон, WhatsApp, башка баардык каражаттар бар да. Анан чалып сурап, ушундай деп атат, ушундай маселе жаралды деп айтып көрүңүз анда. Зам аким турат го, зам акимге кириңиздер. Зам аким социалдык, мен билем де, мен деле 40ка чыгайын деп калдым. Бул социалдык зам деген эми мындай көп нерсеге жооп бербейт да. Муну айрыкча аппараттагы документ иштериндечи. Жооп берет, мен жооп бербейт. Байланыша турган ошолор да. Мен азыр эми мынакта туруп алып, мен аким көзүнө окуп, муну болбойм го, туурабы? Эми болгону жерде болсо кирип кайрылам да, алты жер болот, ушундай болуп тур деп. Өзүнүн милдетибиз бар да, ар кимдин, туурабы? Эми зам акимге кирип ушундай кайрыл биз келдик эле, ушундай маселе боюнча дизесиз, анан бул киши, ал киши менен сүйлөшүп өздөрүн. азыр жумуш убагы, сиз азыр кечинде чалбай атасыз акимге. Азыр түн кире элек, анын баягы Сиз тутурасыз, сиз но маселени эми Кудай билет да, сиздер эртең кандай кылып монтаждайсыздар, кандай кыласыздар, буну бүтүн Кыргызстан көрөт, туурабы? Анан кийин бул маселеге жооптуу мага бир эле нерсеге жооп керек. Мына акимдин, жок, акимдин орун басарынын диплому барбы жокпу? Болсо көргөзүп коюңуздар, болду, биз дагы чыгарбай коебуз муну. Жок, жооптуу маселеге жооптуу мамиле керек бакыр, сиздерге деле жооптуу мамиле керекпи? Жооптуу дегенди түшүнбөдүм. Жок, жооптуу маселе да бул, туурабы? Мисалы үчүн биз бир адамды, эки адамды каалап аткан жокпуз, туурабы? Бул массалык маал каражаттар болуп эсептелесиздер сиздер. Жооптуу маселе болот да, туурабы? Анан ого жооптуу биз тараптан эле жооптуу мамиле керекпи? Onun için жооптуу жетекчилер менен сүйлөшүңүздөр да. Анан каяктагы бир специалисттер кармап алып эле тыпырчылата бербей. Биз тыпырчылатып аткан жокпуз. Менин түшүнүгүм боюнча отдел кадрда баардык жанагы документтер сакталат. Ошон үчүн сизден сурап атам. Азыр анын эгерде диплому болсо көргөзүп койсоңуздар, болбосо анда жок деңиздер, биз ошонун негизинде эле кете беребиз. Биз айырмасы жок бизге. Отдел кадр деген жок бизде.
Структураны карап чыгыңыздар. Макул. Сиз жооп бериңизчи жок дегенде. Отдел кадр жоқ дегенмен ошонун милдетин ушул киши аткарат. Документ камсыздоо анан кийин байланыш деп атпайбы? Ушул кишинин мойнунда жеке жооп берет. Личный делолор ушунун мойнунда турат. Макул, мындай дейли. Азыр мен иш бөлүштүрүүнү да көргөзөм силерге. Аярдан окуп да берем. Онун эч немеси жок. Мен дагы бир жолу кайталайм. Делолор, личный делолор ушул кишиде сакталат. Асанбаев Рустамда Макул, сакталат. сакталат дейли. Мунуңуз ачпай атат. Бул боюнча өзүңүздөр баа бересиздер биз кеткенден кийин. Бирок азыр Мен деле айтып атпайбы, сен отпускадасың, сен аш дегенге акың жок деп атпайбы. Бул слишком умнуйлук кылып атат бердечи. Сиз отпускадасызбы? Мен отпускага чыга элекмин. Отпускага чыксам незаконный чыктың деп булар кайтарып коюшту. Кайрачы? Мына 20-аздан баштап аким жумушка чыга элек, сен чыгып алдың, муну кылган кагаздарың туура эмес деди. Азыр бардыгын атмен кылып атабыз. Атмен кылгандан алдын эмне болот? Мен иштеп аламбы? Бул процесс али аягына чыга электе. Ну чыгат, аягына бүгүн чыгат. Туурабы? Туура десең мындай, туура десең. Макул эми отпуска маселеси жок. Ошол моментте келип калсыздар азырчы. Макул, отпуска маселесин өз ара чечип аласыздар. Мага азыр жанагы акимдин орун басары өзү жок экен, болбосо өзүнөн эле сурамакпыз. Мына көрсөтүңүзчү деп элечи. Айла жок, анан сиздерге кайрылып атам. Азыр бул бала айтып атат. Эми бул баланын аракетине балким туура кылып атат, балким туура эмес кылып атат, аны өзүңүздөр өз ара разборка кылып аласыздар биз кеткенден кийин. Бирок сиз аппарат башчы катары айтыңызчы чындап эле. Баягы мисалы кайсы бир адамга приказ чыгат, же болбосо приказ чыкпайт, ошолордун бардыгы документтер сиздин колуңуздан өтөт, буйруктар башкалар. Анан сиздин колуңуз аркылуу акимге кирет, аким кол коет дегендей. Ошол жагынан алганда азыр ушул имиштин мындай жөнү барбы, жокпу өзү? Акимдин орун басарынын диплому жок деген сөз. Диплому жок деген сөз бул көптөн бери айтылып атат. Анан личный делосын көрүп биз ал жерден приложениесин таппаганбыз. Приложениеси жок. Дипломдун өзү бар, приложениеси жок экен. Тиркемеси. Дипломдун өзү деген бул баягы тышы катуу жагы. Мындай ошонун көчүрмөсү бар. Анан мындай өзүнүн немеси оригинал жок бизде. Жок дегенде көчүрмөсүн көрсөк болобу? Көчүрмөсүнүн астында дагы жок дегенде, мисалы биз жөнөкөй кишилерден адатта сиздер талап кыласыздар да мындай. Копия верна деп жанагы мөөр басып нотариустан заверить этилген нерсе болот. Анан сиздерде ошол копия бар деп атасыздар. Копиясында ошондой заверенный копиябы же заверенный эмеспи? Ал копиясы мен немеси заверенный экенин көргөн эмесмин да. Көргөн эмесмин. Бул биякта сакталат. Мен бирөөнүн делосун эле сурабайм, өзүмдүн деломду гана алам керек болсо. Карайм, бирок жооп бере турган ушул. Эми сиздерде мындай толук маалымат болгон үчүн силерге кеңестерге бир саат болуп туруп, бир аз түшүнүксүз боло турушат. Аппарат жетекчиси анда бүт жанагы иш бөлүштүрүү, типтик кызмат нускамаларынын баарын көрсөтсүн. Трудовой книжкаларын өзүндө турганын көрсөтсүн. Мен деле ачып көрсөтүп кое берем. Мен сейфимди деле бузуп салышкан, мисалы үчүнчү. Ошол жерин өзүңүздөр көрүп алыңыздар, майли, пожалуйста. Мен өзүм тиешелүү милдетими аткарам да. Сиз келесизби, жөнөкөй жаран келеби, неде жанагы кыз айтып аткандай мен аткарам баарычы мыйзамдын алдында. Анан азыр эми бул жерде бир аз бурмаланып атат, ар жакка жактар. Мен бардык нерсени жетекчилер турганда айта бербейм, туурабы? Жетекчилер өзү айтат. Жетекчилигиңиз өзү. Жетекчинин өзү азыр обстановкасы бир аз спорный момент болуп тур да. Мыйзамдуу эмеспи деген. Жетекчилер өздөрү ошону эле тактап аягына чыга элек болчу. Ошондой моментте келип калдыңыздар сиздер. Так бардык нерсе өз ордунда болгондо, өз орду менен эле кетмек. Өз орду менен кайрылып жоопторуңуздарды алып. Макул, азыр аппарат жетекчиге жүрүңүздөр кирели. Типтик кызмат нускаманы алып чыксын. Ошо кечеги жаңы бөлүштүрүлгөн алигини функционалдык милдеттерди алып чыксын. Жаңы бөлүштүрүлгөн, кайра реформалуу табачак. Ооба, кече болду, мурунку күн болду. Мурунку күн кечинде болду бул. Аны дагы алып чыксын. Андан мурункуну дагы алып чыксын. Ошол жерден анан мага кызыгып атасыздар. Эң актуалдуусу кайсыл? Ошондо. Жок, мага айырмасы жок. Просто азыр бу жерде мага тиги кыз дагы мага унутпайсыздарбы? Бул киши дагы мага. Жок, мен сизди бөлүм башчысы ошол жерден деген жокпу. Жок, ошол жерден көрүп. Жок, менде турбайт да, мен жооптуу да эмесмин да, ал боюнчачы. Ошону мен далилдеп берип коюн атам сиздерге. Жок дегенде азыр бул жака эжекелер кирди. Буларбы? Специалисттер булар. Ошол жанагы отдел кадр боюнча эме? Жок, бул специалисттер булар. Кадр боюнча специалист. Мына эшикти көрүсүзбү? Мына эшик жабылат. Эшик жабылганбы атма? Ал ачык турган нерсени азыр жаап кой деп эми жаап. Жок, мен сизге көрсөтүп атам анчы. Мына неден, окошко көрсүң, окошкадан документтер ушул жерден эле кайтат. Макул, биз ошо окошкадан нары өтпөйбүз анда. Кирели. Жок, сиз кирип болгону мына бар экен.
Мына көрдүңөрбү деп коюңузчу сураныч. Жок, аны мен көрсөтө албайм да, мен милдеттүү эмесмин ага. Менде ыйгарым укук деле жок ал боюнчачы. Неге көрсөтө албайсыз? Бул биринчиден өтө стратегиялык объект эмес, биринчиден. Экинчиден ал кадр эл үчүн иштейм деп келип атат. Мына жактагы ак көз, кара көздөр билиш керек. Бул дипломдуу адам иштеп атабы же диплому жок эле адам иштеп атабы? Азыр ошон үчүн аны бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Эгерде ал үйүндө сандыгында кармап жаткан болсо, анда биз аны карабайт элек, сурабайт элек, дипломуң барбы жокпу көрсөт дебейт элем менчи азыр. Түшүнбөй атасыз, мен сизге жеткизе албайм. Ал мына жердеги мамлекеттик кызматкер ал. Мамлекеттик кызматкердин бардык нерсеси керек болсо алган айлыгынан бери ачык болуп туруш керек. Канаан. Жок, кыркыртып атпайсыз, ушуга жеткиресиз. Эмнени сактап атасыз? Эмнени жашырып атасыз? Жашыра турган эмне бар азыр? Мен сурооду берилип атасыз, бир да жооп аласыз болбойсузбу? Биринчиден адашып атасыз, бул жер стратегический объект болуп биле туруп. Райондогу эң объект ушул жерде, биринчиден. Туура эле. Экинчиден сиздер ал адамдан эмес, башка адамдан сурап атасыздар. Мен айтып атам сиздерге, менде андай ыйгарым укук жок деп. Мен аны түшүнүп атам, бирок. Болду, анда мага суроо бербей эле сизде сакталат деп атат. Бул киши айтып атат. Менде документ сиздеби, сизде эмеспи? Менде эмес, ушунда. Бул киши менде эмес деп атат. Мен кабыл алганмын деп атат. Туура деп атат. Силердин айтканыңар туура, жөндүү деп атат. Копиясы бар деп атат, бирок заверить этилген эмес деп атат. Дипломдун тышы бар, ичи жок деп атат. Ошону азыр көрөлү деп атабыз. Ал сизде сакталып атат. Ошон үчүн сизден сакталышын, мен жооптуу экенимди далилдеп бергиле деп атам. Жүргүлө аппарат жетекчиге киргиле. Анда каякта сакталат? Муну кабинетте сакталат дегиле, ошого карайын. Мына аппарат жетекчи катары болуптур. Сиз айтыңызчы, каерде сакталат ал? Жалпы бөлүмдө сакталат. Эми жалпы бөлүм деп коебуз, эми секторда да, ошол зав сектор ошонун башында бул киши турат. Отдел кадрдык милдетти аткарат, буйрук чыгарышты билет. Анда отдел кадр болсо буйрук чыгарбаш керек да бул. Туурабы? Ошон чыгарбай жыйыштырып баш керек да. Жөн эле сен ар нерсе кылып ар приемга салбастан эле келдиби, жакшынакай эле жооп берип кой. Жок, жооп берет. Бар болсо бар, жок болсо жок. Сен ордурду мен Жок, макул. Сен мындай кылбасаң, ал базар эмес, бул жер базар эмес да, бул жер. Базар эмес, туура. Райондук администрация. Райондук администрация элге кызмат кылам, эл үчүн иштейм деп турат. Булардын ошон үчүн баягы декларация толтурат. Жыл сайын, туурабы? Мына мен элдин алдында аппак болуп таптаза иштеп атам деген белги бул. Ошол сыяктуу эле дипломун дагы мынакей ким көрөм десе мына документи деп тура турган мекеме бул. Ошон үчүн айтыңыздар, мына жерде дипломун жөн эле көрсөтүп коюңуздар болду. Жок, сиз биринчи ошо дипломду көрсөтө турган адамды таап туруп, анан ошо кишиден сурап алыңыз. Ким анан? Сизге ким айтты мен улам деп? Мен сиз асансызбы, үсөнсүзбү, мага айырмасы жок. Мага мынау кабинеттин азыр кожоюну керек мындай алганда. Ушул кабинетке ким жооптуу? Сиз жооптуубу? Мен жооптумун. Жооптуу болсоңуз, документтер ушул кабинетте сакталат экен. Ошон үчүн ошону көргөзүп коюңуз, болду. Бул жерде райондун бардык документтери сакталат. Сиз ошон үчүн мен сизди бул жакка киргизе албайм. Мен кирбейм макул. Мен кирбейм. Аппаратта иштегендер деле азыркы көрсөтүп Мен кирбейм бул жака. Аппаратта иштегендер деле азыркы мындай атайын единый окно кылып койгонбуз, ошондор кире албайт дагычы. Мен ага да кирбейм. Мен ушул жерде турам. Мына сиз айттыңыз ушул жерде кабыл алам деп. Мен ушул жерде турам. Сиз өзүңүз кирип, ошол документин таап, мынакей балдар деп коюңуздар, болду, мен кетем. Ошол документке жооптуу ыйгарым укугу жеткен адамды табыңыздар биринчи. Бул айтып атат, аппарат башчыңыз айтып атат. Аппарат башчыңыз айтып атат. Бул жерде документтерди кабыл алуу, документтерди сактоого ушул жигит жооптуу деп атат. Азыр айтты го. Жок, ошону далилдеп берсин да мейли. Далилдеп берсин да. Сөз менен айтып койгон деле. Сиз өзүңүз дагы айтып атасыз. Мына иш кагаздарын не дедиңиз? Бул жерде толгон иш кагаз бар. Жана президенттин указдарынан баштап өзүбүздүн жөнөкөй буйруктарыбызга чейин бардык документтер ушул жерде. Президенттин указдары, айрыкча ошо президенттин указдары ошол публичный болот да. Анын эч жашыра турган эч нерсеси жок да. Сиз президенттин указдарына келесизби? Жок. Сиз президенттин указдарына шылтап азыр мына жерде эми бир особо секретный кылып таста, макул, кандай кылсаңыз кылыңыз. Шылтап эмес, сиз сөздү айландырбасаңыз эми. Мен бул жерде бардык документтер бар деп атам. Макул, ушунчалык өтө эле ушундай бир маанилүү эме экен. Мен түшүндүм. Мен мына алысыраак турайынчы, мына 1-2 метр алысыраак турайын. Мага ошол акимдин орун басарынын дипломунун ошо копиясы деп атат. Копиясын алып бериңизчи. Ошол эле керек. Идырыс, менен чоңуңдун кичинесиңди билбейм го. Мен сени мурун жаналарың көрүп сыйлап жүрчү элем, дейми? Адилет жок, дагы эле сыйлайм. Бирок ондой азыркы поступоктордун бираз мага түшүнүксүз болуп атыр да. Жок, мага маалымат түшүп атат. Мен ого көрбө деп айта албайм. Мен мына азыр элге мен сага көрбө деп айткан жокмун, туурабы? Көрөр. Бирок аны көрсөтө турган ыйгарым укугу жеткен адам болот да. Сен мамлекеттик системаны түшүнсөң керек, акыры ушунча жылдан бери журналистсиң, изилдөөлөр жүргүзүп атасың. Көп тармактарды билесиң, жогорку билимдүү өзүң турабы? Анда мындай ар нерсенин өзүнүн жолу бар. Макул. Сиз коомчулук менен байланышуу боюнча адис. Бул деген сөз журналисттер менен байланыша турган, түздө сиз байланыша турган. Ошол боюнча мен сага туура багып берип атам. Туура багып берип атам. Багып бербеңиз мага жооп бериңиз. Мага жооп керек. Сиз анда азыр
ошол диплому бар же жок деген сөздү айтып бериңиз. Менде андай маалымат жок. Диплому барбы, жокпу, ыргыт бергенби? Анда сиз жөн эле айлык алып отурат экенсиз. Анда эмнеге айлык алып отурат? Сиз коомчулук менен байланыш катары бир журналистке бир айда, жылда бир келе турган журналистке бир жооп бере албасаңыз. Мына жерде ким ошол документти ким алып берери жөнүндө маалыматты алып бере албасаңыз, өзүң далилдеп отурсаңыз, эмнеге айлык алып отурасыз анда? Эмнеге отурасыз мына жерде? Ак көйлөк кийип сиз жакшына кайгылып. Рахмат. Эгер мен колуман өтсө замаким, мен жооп бермекмин. Булар билесиңер да, жогорку. Ал кимдин колунан өтөт? Еще ал башка жактардан да өтүп кетиши мүмкүн. Жок, сен сөздү бурмалай бербесең. Бирен ар бир кызматкер ишке кирип атканда конкурс менен кирет да, туурабы? Ошол документтер мен колуман өтсө деген майында айтып атам мен сагачы. Кимдин колунан өтөт? Макул, бул Сен жакшы билесиң да, кантип билбейсиң ошо замакимдер каяктан кимдин Макул, муну аппарат башчы айтып атат. Менин колуман өткөн деп атат. Мен көргөн эмесмин деп атат. Аппарат жетекчи замакимдин конкурсуна катышкан болсо, же замакимди дайындагандай бир жанагы тиешеси бар болсо, өзү көрсөтөбүрсүң көргөн болсо. Мен о дипломду айтып берди азыр. Мен дипломду да көргөн да эмесмин, дипломдучу көргөнгө менде эч кандай ыйгарым укугум деле жок. Эртең сот менен деле, прокуратура менен деле кайсыны менен келсең деле ошондой да, ошон үчүн мен сага көрсөтө албайм аны. Сен айтып атам го, адамды тап, ушул жерде эле жүрөт. Анан ошодон сура. Сиз жаман табышмак кылдыңыз го бизге. Жок, конечно, мен сага айтпайм да. Аппаратчик турса, менин чоң жетекчилер турса, мен сага барып эшик ачып берип, бүт нерсени көрсөтүп Жок, мага эшик ачып берип көрсөтпөң. Сен о эшикте карабылдан эле сурабадың биротол барып мага ошонун дипломун көрсөтүп кой деп. Баягы мен айтсам түшүнбөйсүң да деле. Жок, мага анда айтып койбойсуз. Муну мага эмнеге табышмак кыласыз? Муну Асандан сура, же Үсөндөн сура деп коюң, всё болду. Жок, андай мен сага коного бере албайм мен сага. Жок, ушул жоопту деген сөздү айтасыз. Кимдин өзүнүн милдети бар бул жерде. Коомчулук менен байланыш катары жок дегенде сен журналистсиң. Өзүң журналист милдетин аткарып атасың, туурабы, азыр Мен мамлекет ишчилеринин кызматкермин. Мен коомчулук менен байланыш боюнча өзүмдүн милдеттерим бар, өзүмдүн укуктарым бар. Мен ошо өзүмдүн милдеттерим, укуктарым чегинде. Макул. Анда журналисттер келсе жооп бере турган адам ким ушул жерде? Ошону чакырып бериңиз. Сурап ал, жетекчилерден сурап ал аны. Таза. Аппарат жетекчи жанында турат баягыдан бери. Сен айтсаң муну болбойсуң да деле айланып эле. А мен Жок, бул киши айтып атат. Мен бул киши жооп берди уже. Жооп берди бул. Сиз же болбосо сиз дагы бир жооп бериңизчи. Диплому барбы, жокпу? Диплому барбы жогу мен көргөн эмесмин, бирок приложениясы жок болчу. Жок деп атат деп. Приложениясы жок болчу деп айтып атам. Муну сен деле билесиң. Жок, турасың. Колго түшүрсө, колго түшүрүп сүйлөсөң. Бул жерде колго түшүрүп. Бул айтып атат азыр. Аппарат жетекчи мен көрдүм, анамдай деп атыр деп айтып атат. Сенде сакталат, сенде бар. Сен тигип, сен кармайсың. Сенин милдетиң. Анда отдел кадр болбосоң буйрукту да чыгарба. Туурабы? Мини. Мен первый замга. Мен сага айтып атам го мына. Жок, сиз акыркы 6 айдан бери түшүндүрүшүм кыйын болду. Кеттик, болуптур, макул. Көрсөтпөйт экен булар, макул. Сен биротол азын кишини аппарат жетекчисин айтып аткандай кылып, Жок. именно мен ответственный экенимин, мына бияқта типтүү кызмат Сен кылган барына. Мына көргөзүңчү, макул, кең. Кана, Кайерден көргөзөсүңөр? Сен же иш беришти, көрүп алгыла. Сенин милдетиң, сен аткарасың. Өзү бул жердечи. Райондук администрацияда адашпасам бир 20 тегерегинде киши иштейт, 20 канча? 13 аппарат. Аппаратта 13 киши иштейт экен. Эми кароол сароолун муну пол жугуч, нарак бирак койсоң 20 адам иштейт экен. Ошо 20 адам азыр кимиси эмнеге жооп берерин билбейт. Талашып отурат. Мен буга жооп берем, буга жооп бербейм. А сен жооп бересиң, жок жооп бербейсиң депчи. Бизде 20 адам ошо болгон. Бизде Чапкарбай администрациясындачы отдел кадр менен орг отдел деген жок. Структурадачы. Бирок ал жумушту бирөөдө жок. Макул. Кечегиде спордо ошол маселе спор болду. Мен лично көтөрдүм ошол маселени. Бизде орг отдел деген жок. Ошо структураны бир аз мындай реорганизация кылып, карап, болуп коелу деп сунушту менен киргизип, кечеги мурунку күнү, сен мурунку келиң как раз айтмакчы ошондо, биз чогулушуп атканда сен келдиң да. Ошол как раз ошол боюнча чогулушуп аткан болчу ошондо. А кечеги иш бөлүштүрүүдө ошол нерсе алынып салынган. Андан мурунку иш бөлүштүрүүдө мен жетекчилерге айтып элем, эч ким аткарбай атат, эми калып калат, ал жерде көп иштер болуп калат, эми конечно, сиз айткандай ар кимибиз бири-бирибиз иштебестен бирөө аткарыш керек. Мен өзүм алып аткара берейин майыл деп, мен мурункуга мен өзүм киргизгем. Мен өзүм алып киргизгем да, муну ал боюнча аким деле кабардар. Кечеги иш бөлүштүрүүдө кайра ал нерсе жок болуп кеткен экен, мен ошону айтпан. Мен ал иштин аягына чыга элек да, просто ал утверждение болуп элек. Ошон үчүн мындай буга чейин ким жооп, макул, буга чейин ким жооп берип келген? Кайсыга? Ошол жанагы отдел кадрдын милдетин ким аткарып келген? Отдел кадр милдетин билбейм ким аткарып келген. Жетекчилерден сурабаңыздар. Жок, буга чейин жетекчи дегениңиз жана айтып атат. Приказдарды сиздин чыгарат деп атат. Жетекчи деген бул жерде бир аппарат жетекчи кадр эмес, бир аким, эки замаким, бир аппарат жетекчи. Не, же кезектешип аткарасыздарбы мисалы? Отдел кадрдын эмесинчи, милдетин. Бүгүн сен приказ чыгарып кой.
Эртеси күнү приказ сен жазып кой, бул бош эмес экен деп. Ушундай болобу? Кандай болот? Ал жагын билбедим. Акыры бирөө бир бул жерде мындай Жо, союздун мезгилинен бери келаткан нерсе да, ал структура. Аны кантип жоюп бердиңиздер? Каяка жоготуп бердиңиздер ошону таап? Ошо, мен да кече Кыргызстан конституциясы жоголуп кеткендей болуп атты бул жерде дагычы. Не болду, табылдыңызбы? Талбайга чүйлө мына. Азыр биз талашып аткан нерсе эмне ошондо азыр ким неге жооп берет деген сөздү талашып атабыз азыр, э? Азыр сыртында жалпы бөлүм деп жазылып турат. Бизде өзү бөлүм, бөлүм деген жок, бизде сектор да, жалпы сектор. Ошол сектордун ошо документ камсыздоо, анан коомчулук менен байланыш сектору именно ушу милдетти кошо чогуу аткарат. Ал жерде бизге отдельный отдел кадр берген эмес. Отдел кадрдын милдетин ушул жигит аткарат, Асанбаев дегенчи. Бул, то есть мунун кызматы эмне деп аталат өзү? Зав сектор, ошо документ камсыздоо, анан коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн зав сектор болуп эсептелинет. Анан кошумча ошол ишти муну отдел кадрды ушул жигит аткарып жүргөн буга чейин. Азыр да аткарып атат. Ооба. Эгерде бул аткарбаса, Ошону бул азыр көргөзүп берсин, далилдеп берсин деп атат. Далилдеп бергичи болуптур. Бул азыр ушундай акылдуу да, ошондой стадияда азырчы. Ушундай стадияда. Макул эми, айла жок, эмне кылабыз? Эми акылдуу кишилерге баш эч ийбиз. нерсени мойнуна албайт. Жакындаткысы да келбейт, өзүнөчү бир жерине кир жууп кала турган баштаган. Азыр мына мени да убара кылып атпайбы? Өзүң көрдүң турабы? Мен жооп бербейм, аппарат жетекчиде турат деп атыр да. Бул ушундай акылдуу да. Жо, турду. Как раз замак турдулун бардыгы иште турат да, замак эмне турду. Мындай сен уксак ошо Трудовой трудовой сен менен личный делонун айырмасы бар да. Трудовой болсо, трудовойду сурасам мен айтам, трудовойду ham сен бергенсиң, муну сейфиң бузулганда ошол жерде сактап туруң аке, коюп туруң өзүңүзгө деп көрүп, ушундай акылдуу да. Ошо мингизип коюп эле тура берет да. Жок, айым турдой деген. Сен токтоп турсаң, өзүңүз макулдашуулар болуп атты, муну башка нерсени айтпасаңыз эми. Рустам Асанбаевич, мындай да, сиз мойнуңузга алыңыз оны, айтпаңыз. Абибова менен прямой сиз байланышып, туурабы? Сиз байланышып сиз кыласыз. Областта ham отдельный штат бар аерде отдел кадр деген, туурабы? Бизде ошол сенин секторуң коомчулук менен байланыш, документти камсыздоо дегенде аткарып атасың. Ондо сен ошо буйруктарды да чыгарбагындачы, отдел кадр болбосоң. Аерге отурба сен. Туурабы? Ошо сага кошумча милдеттендирилген ошонун бардыгычы. Анан жок десең, ондо жасалма буйруктарды чыгарбай жүрсөң, көрсөтүңүз. Жөн бул киши өзгөртүп атты, мен кишинин документине болбойм. Сен бардың көргөзө бересиң, анын эч жатагы жок. Сенде башка документтер бар. Мындан башка документтер бар да. Жö, турлу ал жакта башка документ. Мага сурашта жооптун кереги жок. Эмнеге чипет осурсам эми далилдей турган жерге келип атканда. Кааласаңар далилдеп Кана, далилдеп Ошол азыр кандай кыласыңар, разборканы кылып алгыла дагычы. Экөөңүздөр макулдашып туруп азыр чыгыңыздар. Сага сени көргөзөм. Кызмат устаман, токтоп. Бул эки кызматкер, эки чиновник өз ара баягы талашып бар окшойт. Анан экөө өз ара макулдашып алсын. Ким неге жооп берет аныктасын. Анан акыры бирөө чыгып жооп берет. Ал боюнча любой Мен эми азыр экөөңөрдүн далилиңерди издеп отура турган, мага диплом керек. Анан ким неге жооп берет, мага кереги жок. Менен сурабаңыздар. Мен жооп бербейм. Эгер мен жооп бере турган болсо, мен итак эле жооп бермекмин. Мен ошону айтып атам силерге. Анан ал жерде могу жооп берет, структураны, анан Макул. аппаратты координация кыла турган мен эмесмин. Жөнөкөй эле сөз. Аппарат башчы айтып атат. Туура деп атат. Документтер келген, адамга приказ чыккан, замакин болуп отурган. Ушундай дедиңиз туурабы? Андан кийин анын документтери личный дело болуп, жанагы өзүнчө бир хранениеге алынат да, туурабы, бир жерде сакталат. Ал документ камсыздоо бөлүмүндө сакталат да эми. Башка жерде кайерде сакталат? Менде сакталбайт. Анда кайерде сакталат? Билбейм, ошону ким сакталат, айтсын жетекчилер өздөрү. Аппаратты координация кылган, администрациянын структурасына жооп берген адам жооп берет да, туурабы? Анан айтып атам го, сага мындай сөз мен айтсам түшүнбөй атасың, биротоло карабалдан эле сурап албадың деп ошон үчүн айтып атам сага. Ар ким өзүнүн милдетин аткарат бул жерде, ар кимдин өзүнүн иши бар. Ошол боюнча токтоп туруңуз. Сиз документ камсыздоо жана коомчулук менен байланыш деп атасыз да. Коомчулук менен байланыш деген сөз бул пресса менен иштей турган киши. Коомчулук менен байланыш дегенде биз өзүбүздүн атуулдар менен иштешебиз. Прессалар менен, массалык маалымат каражаттары менен. Мен эми ошол акимдин экинчи орун базары Таштамбаева Алтынай Жапарбаева менен иш алып барат. Кирсек болот экен, саламатсызбы? Сиздерге саламатсызбы? Мынау жанагы менин атым Идris, фамилиям Исаков, саламатсызбы? Сизге киргенге аргасыз болдук, эшик жаап коюңуз, тынчыраак. Бизде жок, бизде өзүнчө калтырыңыздарчы сураныңыз. Эмне болду азыр сиздерге?
Siz жооп бербегениңизден кийин чыгып туруңузчу сураныч. Неге мен элдин бардын алдына жооп берем анан кийин ар жерде бул Siz азыр бирөө макул бул өзү сүйлөшсүн, бирок мунун кабинетиби? Бул же сиздикиби? биз бияка кирген. Сиз азыр эч нерсеге жооп бербейм, бирок бар жокко мурдумду тыгам деп атасыз. Сиз чектей албайсыздар, бул жерде кайсы кабинетке ким муну алат. Мына жетекчи өзү чыгып туруп эче турам кирип турсак турам. Эжеке сизден сураныч. Чыгарып алсын, чыгып туруп калчы. Эжеке кечирим сурайм, мен мындай маанайда киргеним үчүнчү. Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Эркин журналистмин. Чаткалга ошо чаткалдын жаштарынын чакыруусу боюнча келгенмин. Анан Кош азыр келипсиздер. бизде бир эле чакан кичинекей маселе болду. Бул могу акимдин орун басары. Мен. Жок, жанагы Первый зам? Ишпаев. Байсбек. Ооба, Ишпаев деген кишинин диплому жок деген маалымат түштү. Анан азыр президент баш болуп, ушул диплом текшермей жанагы мода болуп атпайбы? Ошонун шарапаты менен келип калдык да эми. Келиңиздер. Ооба. Ошо диплом жанагы акимдин орун басарынын диплому барбы, жокпу деп ошону сизден сурайм. Бул боюнча бизде Байсбекович өзү иш сапары менен эмеге кетти эле, Жалал Абад областына кече. Анан аким да азыр Акташ айылында жанагы жол боюнча жүрөт. Анан Байсбековичтин диплому боюнча мен билбей эткем чындыгын. Азыр бул жигит азыр сизди жооп берет деп чыгарды да, азыр эмелер делалар сизде. Бизде жок, дело ушул балада общий отделде турат да, бизде дело сейфте турат. Анан соцблок боюнча зам акимде турбайт да, өзүңүз деле билесиздер. Бизде мен экинчи зам соцблок боюнча. Анан рук аппаратта тиякта экөө киши. Трудовая книжка, дипломдор немелери. Анан жок, сиздин да дипломуңуз керек десеңиз көрсөтөйүн. Жок, меники сиздики эмес. Ал биз эми конкреттүү маалымат бар да, мындай бизге ушул жок. Ушуну бир аз сурап койсоңор кандай болот дешкен. Өзү деле келип калса керек, сиздер ушул жерде болосуздарбы? Качан Өзүнөн эле келип калат? сурайсыздар. Бүгүн кечке келип калса керек. Пятница бүгүн, Анан полный делалар, трудовая книжка бүт ушул азыркы кирген Рустам Асанбаев деген бала да. Ушудан сураш керек. Бала чындап эле жана аппарат башчысына акча такылды окшойт. Макул, азыр эми бизге мунун кереги деле жок өзү. Кааласа бизге телефон чалып, ошол аким өзү көрсөтөбү, зам аким өзү көрсөтөбү, же мына жактан бир жана коомчулук менен байланыш деген адистер бар экен айлык алган. Ошолор көрсөтөбү, эми өздөрү билсин. Айла жок, эми биз мындай зордоп анан кабинетин жанагы зордоп ачтырып анан кирмек белек. Же өзү зордоп кирмек белек. Айла жок, көргөзбөсө кете беребиз анда. Эгер кааласа өздөрү көрсөтсүн. Маселе ушундай. Эжеке, сизге чоң рахмат анда. Ынанышыбыз керек да, анын копиясы бар же жок экен. Диплом бар же жок экен. Биз менен сүйлөштүрүп койсоңуз деле болот. Сүйлөшөсүзбү? Байсбекович. Сүйлөшөм дейт сиз менен. Не дейт азыр? Көрсөтпөйбү, көрсөтпөйбү? Чогушка кирип кетет. Жок, аны түшүндүм, ал диплом боюнча. Көрсөтпөйбү, көрсөтпөйбү? Көрсөтпөгүлө да. Көрсөтпөгүлө дейт. Сиз өзүңүз айткан аябай кичинекей бир мындай алганда бул жактагы бир кароолак кызматкер экенсиз да. Биз административдик кызматкерлербиз. Кызматкер экенсиз, туурабы? Административдик Анда кызматкерлербиз. ошол наракбирак алып мурдуңузду тыкпай туруп туруңузчу, сураныч сизден. Мен азыр болбосо сиз чалып бериңизчи акимиңизге. Сураныч, биз чалсак албай атат. Акимге сиз чалып эметип бериңизчи. Аппарат башчынын звоногун алар жок дегенде. Макул, бул айтып атат, биз эми кичинекей кызматкерлер чала албайбыз деп атат. Чалсак анын кадырына доо кетип калат дегендей болуп атабы билбейм. Азыр иш маалы, иш күнү. Болгону бул жерде бир 20 чакты киши иштейт, баягы кароол сароол бакча-сакча бирдемесин кошконуңузда. Ошол 20 кишиге баш болуп бир аким отурат, эми ошол дагы недоступный экен да, ушунчалык. Ушунчалык бийикке чыгып кеткен баягы. Мен суроо бергим келип атат. Бул кыздын сен Недоступный болуп атат. Мындай да, биз сен турган түшүнүп калдым да.
Аким жана айтып атсак, аким, эки зам аким, аппарат жетекчи бар да. Аким ошолор менен сүйлөшөт да. Первый зам билесиңер, реалдык секторга. Экинчи зам, экинчи зам соц тармакка, аппарат жетекчи да башкаларга. Анан биз менен постоянно бардык маселени огло бербейт. Анан биз постоянно эле акимге мындай кылабыз, жок дегенде мынтип сүйлөйлү. Мага дипломду дагы көргөзбөңүздөр. Эч кандай документ көргөзбөңүз. Бирок көрсөтөбүз мени. Жок, мен сизди айтып атам. Баягы мен көрсөтө албайм. Жок, иш кагаздары. Жок, иш кагаздарына жооп берген киши катары. Андан сырткары коомчулук менен байланышка жооп берген киши катары. Эки жактан тең алганда сиз азыр туура келип атасыз да, ушул буга бизге жооп бере турган адам. Сиз элге айтып коюңузчу, мына жанагы акимдин орун басары Тойчубек Эшпаевдин диплому бар деп айтып коюңузчу. Топчубек. Эми онун дипломун мен текшерген эмес, жогору жактан текшерип ошолорду назначение кылган. Бул бизден конкурстан өтпөйт да бул жерде. Болбосо жок деп айтып коюңуз. Жогору жактан. Кызыксың. Жок, кимисин айтасыз азыр? Экөөнүн бирөөнү айтыш керек да эми. Коомчулук менен байланыш катары айтыңызчы, экөө бар же жок деп айтып коюңузчу. Акимдин, экинчи зам акимдин назначениясы конкурсу башка жактан болот да. Билем, сонун башка жактан өтөт. Бирок дипломду аппарат жетекчиден баштап административдик кызмат орундарына конкурс бизден өтөт. Алардын дипломдорун көрөбүз. Ошолорго мен айта алам, бунуку бар, бунуку жок, бул конкурста көргөн элек, көрбөгөн элек, мындай болгон эле деп айта алам. Анан алардыкы, алар саясий кызмат орunu жакшыныбын алган. Кайсыл жерде бекерчилик болсо, ошол жерде ушак болот. Адамдар ушак менен алектенет. Ушак көп болгон жерде интрига болот. Интрига болгон жерде ынтымак кетет, ырк кетет. Азыр көрдүңөр, жанагы аппарат башчыга, наркы отдел кадыра баш ийбеген, бирин бири ачкан, бирин бири чукулаган, бирине бири нааразы, ошого окшогон нерселер болот. Кайсыл жерде? Анан дагы бир нерсе бул калыссыздык. Калыссыздык жөнүндө өзүнчө сөз кылса болот. Бул жердеги эле калыссыздык эмес. Деги эле мамлекеттик башкаруудагы калыссыздык. Мына жанагы Ороз Айым деген жанагы депутат Айымды диплому жаман экен, ушу диплому ушул жасалма экен деп аны алып түштүк. Андан кийин бардыгын текшеребиз дешти. Текшергенден кийин кана натыйжасы? Азыр муну айтып атышат. Ушул Айлык акимдин орун басарын. Мен бир нече адамдан уктум. Диплому чындыгында жок деп атышат. Анан ошол нерсени текшерилип атат. Мисалы, СМБ деген бизде мекеме бар да, мында улуттук коопсуздук деген. Улуттук коопсуздук кызматы ошо дипломдорду текшерди, башка кылды. Эмне үчүн буларды таппайт? Бул балким бирөөнүн жегжаатыбы, улуттук коопсуздук кызматындагы таасирдүү кишилердин бир таанышыбы, неси. Мындай, эгерде биз текшерсек, бардыгын тыкыр текшерели дагы, мына, бул болбойт, бул мындай экен, кетсин, төлөсүн буга чейин айлыгын деп, ошондой жазалабайлыбы. Азыр мына жакта элдин бардыгында күдү сөз жүрөт. Мунун диплому жасалма экен деп. Бул көрсөтүп кое албайт атат. Мунун диплому жок, мына көрсөтүп кой, мына деп диплому бар деп көрсөтүп кое турган адамдар көрсөтпөй отурат. Анан бул сөз күчөйбү? Күчөйт да. Азыр бул жерде диплом маселеси абдан кайнаган интриганын бир предмети болуп атат. Диплом десек, анда талап кылсак баарынан талап кылайлы. Талап кылбайбызбы, анда мындай токтотолу. Анан баягы диплом маселеси кимдир бирөөнөн, кимдир кандайдыр бир күнөө издеген маалда дипломду чукулап калып, анан башка маалда жок, жүрө берсин. Бул өзүбүздүн бала дей турган болсок, өз бала, өгөй бала деп бөлө турган болсок, ушундай саясатты жөн эле токтотуп эле койсок да, мына прокуратура, мына Жапаров баш болгон президенттик аппарат, негизи эле саясат, ушу президенттик саясат. Андан тышкаркы мына улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги, мындай өзүңүздөр карап көрүңүздөр, мына. Текшересиздерби, анда тыкыр текшериңиздер бардыгын. Мында айрыкча мына окшогон мекемелер. Мен угуп атам, мага айтып атышат, ачык айтып атышат. Бул жерде дагы ак көз, кара көздөр бар. Алар айтып атат. Мунун диплому жок деп атышат. Дипломдун тышы бар экен, вкладышы, ичиндегиси жок экен. Ошонун айынан бул жерде текшерүү дагы болгон деген сөз бар. Текшерүү болгондо ушунун диплому жок деп жазып кетишкен. СМБ текшерип кеткен деп атат. Эмне үчүн анда бул отурат? Эмне үчүн ал сөздөр бизге жетпей эле чечилип калбастан ушуга чейин бизге чейин жетип келип атат. Мисалы, мен көчөдө жүргөн Ыдырыс азыр Чаткалдын акиминин орун басарынын диплому жок экендигин мен билип атам. Улуттук коопсуздук кызматы билбей отурду, же прокуратура билбей отурду, билет да. Текшерип атат да. Текшергенге сиздерде бардык мүмкүнчүлүк, бардык инструменттер бар да. Эмне үчүн муну текшербейсиздер? Кыскасы, калыссыздык болуп атат. Бул жакшы эмес, бул жакшылык алып барбайт. Азыр аким жок экен.
акимдин орун басары ошол жанагы Эшбаев деген өзү жок экен. Анан башка кызматкерлердин жоопторун көрдүңүздөр. Алар бир туруп мен буга жооп берем, буга жооп бербейм, мага Эшмат жооп берет, буга Ташмат жооп берет деп өзүң таап ал жооптуу адамды дешип, ушинтип анан эми кыйлап кылышты, убакытты алышты. Бирок дипломду эч ким көрсөтүп берген жок. Же болбосо диплому бар, же диплому жок деген сөздү эч ким айтпай атат. Аппарат башчы айтты, бул дипломунун баягы тышы гана бар, ичи жок деп. Андан башкасы өздөрү менен байланыша албай атабыз. Аким менен байланыша алган жокпуз, орун басар менен байланыша алган жокпуз. Аппарат башчы документтерди көрсөтө албайм дейт. Баягы жумушка ушул жердеги иш кагаздарына жооп берген, мындай алганда отдел кадр деп коюшат. Ошол киши мен ал ишке жооп бербейм дейт. Кыскасы жооптуу адам тапкан жокпуз. Өзү негизи мындай да, жанагы Алтынбек Сулайманов айтып жүрбөдү эле. Ушул акимдерди, губернаторлорду жоюп салыш керек деп. Мен ушуга толук кошулам. Айланайын мына жердеги эски имаратты эйлеп азыр бир 20 киши отурат да. И ошо 20 киши мындай муну айтсаң жок мындай дейт, муну айтсаң жок андай дейт дагы. Мындай эч нерсеге жооп бербейт, бирок бардык нерсеге мурдун тыккан бир система болуп калган. И буларды ушу жердеги мындай алганда дармаевтерди биз багып атабыз да. Эл багып отурат да. Мына жерде эми ушул чоңдор эле болсо, анда ушул жер өнүгүп кете турган болсо, анда ушунча кени бар, ушунча лицензия берилген, ушунча миллиондогон акчалар түшүп аткан чаткал өнүгүп кетиш керек эле да. Жок, чаткал азыр өнүккөн эмес.